Assalamu алейкум, рахматуллахи баракатуху. Кандайсыздар туугандар, кутман кечиңиздер менен. Бүгүн сиздер менен жаш бала кыял апа деген темада эфир өтөбүз. Келиңиздер. Кандайсыздар? Оксана келди, Гүлбарчык, Надира, Агзинат келиңиздер. Кандайсыздар? Кутман кечиңиздер менен. Анара, Айнура. Алейкум ассалам. Саламатчылык, өзүңөр кандайсыңар кыздар? Жакшы отурасыңарбы? Ден соолуктар жакшыбы? Үй бүлөңөр аманбы? Балдар кандай, шоктонбой калдыбы? Өзүңүздөрдүн өзгөрүп жатканыңыздарды байкап атасыздарбы? Кандай, балдарыңыздар менен мамилеңиздер жакшы болуп баштадыбы? Сиздер эми окуп келатасыздар. Кимиңиздер мага канча айдан бери же канча жылдан бери катталуусуздар? Негизде ар бир постторум, ар бир рилстерим өтө маанилүү да, ошолорду эле угуп, сөзсүз түрдө бир жыйынтыкка чыгарсаңыздар болот да, ушундай аткарыш керек экен депчи. Мындай мен айткан сөздөр, мисалы рилстерди, андан кийин постторду окуйсуздар дагы, ошолорду өзүңүздөрдүн балдарыңыздардын мүнөздөрүнө жараша кылып мамиле кылып баштасаңыздар болот да. Түптүз эле эмес. Кудайга шүгүр, окугула кыздар, окугула. Бул абдан керектүү билимдер бизге, бала тарбиялоо курсу. Мисалы үчүн мен эме деп айтканмын да, тиктокту аябай жаза беришет экен да, түшүнбөй эле тиктокто ар кандай адамдар да. Бул жакта мен инстаграмда жайлан өнүгүп, алдыга жылам деген аң сезимдүү апалар отурат деп ишенем да. Тесла жөнүндө сүйлөгөм бар го. Бул жака инстаграмга деле чыкканда Тесланын Никола Тесла деген адам болгон да. Өзү адам бар. Бул ушу токторду изилдеген адам болгон. Азыр Илон Маск ошол Тесланын атына машина чыгарды. Тесла деген машина чыгарды. Эми жакында Теслафон деген телефон чыгарат экен. Ошо Тесла жөнүндө айтып бергенмин, апасы кирпик байлайт экен депчи. Анан комментарийлерди окуп алып аябай таң калдым да. Кичине Google'дан кирип маалымат алып койбойбу депчи. Мени маскаралап атышат да. Тесланын апасы дейби? Кокой, Тесланын апасы дейби? Бул эмнени сүйлөп атат өзү? Тесланын апасы бар экен деп алар машинаны ойлоп атат да. Бул жакта бул адам жөндөн жөн сүйлөгөн жок, ушу Тесла дегенде адам бар окшойт деп Google'дан бир терип койбойт да. Акылдуу көрүнөм деп мени шылдыңдайм деп өзүнүн акылсыздыгын билдирип аткандарын карап туруп комментарийлерди окуп күлүп койдум да. Адамдар ушунчалык мындай жалкообузбу, бир изилдегибиз келбейт да. Мен өзүмдөн билбеген нерсемди дароо эле Google'дан сурайм да. Бул эмне болду экен деген сыяктуучу. Ошондуктан мындай ар бир чыгарган постторго, рилстерге, сториздерге дагы маалыматтарды жакшы бергенге аракет кылам. Окуй берсеңиздер, сиздерде сөзсүз жакшы жыйынтык болот. Бала тарбиясын бизде албетте эч жерде үйрөтпөйт, мектепте үйрөнгөн эмеспиз, университетте үйрөнгөн эмеспиз, Биз өзүбүздүн тарбиялаган апа атабыздан гана көргөн нерселерибизди, элден көргөн нерселерибизди эле колдонуп жүрө беребиз да. Андан кийин биз мурун ушундай эле жүрүп тарбияланганбыз, азыр деле балдарды ушундай тарбиялайбыз деген болсок биз аябай жаңылышабыз. Себеби биздин мезгилде телефон, интернет болгон эмес, Азыр телефон, интернет деген чыгып, балдарыбызды биз тарбиялап, ошо балдарыбыз өнүгүп өсүп атпайбы тезденчи. Балдар менен тез өнүгүп өспөсөк, биздин балдарды телефон, интернет тарбиялап коет да. Ал интернет кантип тарбиялайт, эч ким гарантия бере албайт да. Ошондуктан биз өзүбүздү өнүктүрүп, балдарга тең келип, аларга жакшы жол көрсөткөнгө аракет кылышыбыз керек да. Отуруп алып эле сындай берсекчи, акылдуулар көбөйүп кетти, психологдор көбөйүп кетти, ташыргыса башына түшөт дейт да. Жок, апалар, психологдор жетишпейт, мен физически жетишпейм, сиздердин деле суроолоруңуздарга жооп бере албай калам го кээдечи. Инстаграмда ошончо суроо, WhatsApp'та ошончо суроо да, мисалы үчүнчү. Эми жакшы билимдүүлөрдүн көбөйгөнү жакшы да негизичи. Алар жанындагы, айланасындагы өзү тааныган адамдарга жардам берсе жакшы эмеспи, чынбы?
жүрөгү жараланып зомбулук көрүп кыйналып отурган адамды ошол өлгүм келип атат деген өспүрүмдөрдү, өлгүсү келип аткан келиндерди жолдон чыгарып, ушундай сонун жашоо бар экенин, жан дүйнөсүн тынчтандырып, иретке келтирип жардам берсең кандай сонун нерсе да булчу. Отуруп алып эле бир нерсе жазыштан мурун, сынтап жазыштан мурун кичине ойлонуп коюш керек да. Бул дагы мүмкүн туура сүйлөп аткандыр, эмнелерди айтып атат болду экен депчи. Бул дагы бир окуган үчүн, өзүнө ишенген үчүн ошол нерсени сүйлөп атса керек деп кичине угуп койгон жакшыраак деп ойлойм да. Анан албетте баягы кээ бир адамдар ушундай билимсиз адамдарга жолугуп калган, бир адашып окуп алгандар, көңүл калып кеткендер да бар экен да. Эми алар кандай сабак берет билбейм, бирок биздин сабактарды деле окуп алып эле мисалы бир курсубузду окуп алып эле кайта барып башкаларга сабак берген болсо, албетте алар толук кандуу жеткизе албай калышы мүмкүн да. Алардан окуган адамдар көңүлдөрү калып аткан. Ал адамдарды да кээде туура түшүнүш керек экен деп койдум да. Себеби ал жакта окуп аябай үмүт кылып барган, бирок көңүлү калып калды. Тренерлердин окутканы ушул болсо депчи. Алар мындай үстүгө чыга элек да. Ошондон дагы өкүнүчтүүсү окумушу болсо болду, окубайм деп койгондор бар экен да. Телефон нерсе чыгып балдарыбыздын оюн бузуп дейт. Ооба да, ошон үчүн биз аябай абайлашыбыз керек. Балдар телефонго кирип кетпеш керек. Мен бир кинону таппай жүрдүм эле да. Нейрохирург болгон, аябай атактуу, биринчи жолу ошол баягы жармашып калган эгиздер болот го, ошолорду бөлүп чыгарган нейрохирургдун жаш бала чагы кандай өткөн. Апасы телевизор көрсөткөн эмес экен да, карасаңыздар. Бир жумада 2 эле жолу телевизор көрөсүңөр. Андан башкасын китепканада убактыңарды өткөзөсүңөр деп китепканага алып барып койгондо, балдар китепканада тез барып атып, бири инженер, бири атак дүйнө жүзүнө таанымал хирург болуп чыккан да, көрдүңүздөрбү? Азыр телевизордон тыйган экен да, апачы. Азыр биз телефондон тыя албай атабыз. Бул өтө өкүнүчтүү, көзүнө, ден соолугуна, акыл эсине дагы туура эмес жакка да алып кетип, жол көрсөтүп кетип аткандар болуп атат. Ошондуктан биз апа деген авторитетибизди эч качан жоготпошубуз керек. Биз күчтүү болушубуз керек, балдарга жол көрсөтүүчү болушубуз керек. Биз мурун авторитардык тарбиялада чоңойгонбуз. Ооба, бизди башкарган, бизди сен ушундай кыласың деп гана башкарылып чоңойгонбуз. Азыр эми тарбия башкача кетип атат. Бирок бул жерден биз эркиндик бериш керек балага, андан кийин урушпаш керек деген ушу эки эле нерсени алып алдык да. Эки эле нерсени алып алдык дагы, башка нерселерин колдонбой атабыз. Бул эки нерсесин алып алганда сиз урушпайсыз, балаңызга эркиндик бересиз, сен каалаганда жаша деген сыяктуу. Бул учурда балдар тиран болуп кетип атышат. Балдар ата эненин тилин албай, өзү билгендей аябай агрессивный болуп кетип атышат да. Эмне себептен Рана эже деп сурайт да. Мен балама эркиндик берип атсам, урушпасам, ал эмнеге тиран болуп атат? Эмнеге агрессивный болуп кетип атат деп сурап атышат. Себеби балаңыз жол көрсөткөн адамды таппай атат да. Жол көрсөткөн адамды таппай, кыжалат болот. Мага жол көрсөтөт, ушу жашоону үйрөтөт деген ата энеси бошошуп эле калганда жаша деп эле булжырай берген болсо, албетте агрессивный болот да. Башка эле темага өтүп кеттик го. Ой, мен да сиздерди жакшы көрөм. Аябай көп адам жазат, сизди жакшы көрөм депчи. Ар бир ошо сиздердин жүрөгүңүздөрдөн орун алганыма аябай кубанычтамын. Буга дагы Аллахым себепчи албетте. Аллахым бири-бирибизди жолуктуруп, эч качан жөндөн-жөн жолукпайбыз. Мага жөндөн-жөн подписаться болгон жоксуздар. Бул дагы Аллахымдын керемети. Бири-бирибизге керекпиз. Мен сиздерге муктажмын. Сиздерге мен пайдам тийгенине аябай кубанычтамын. Энелер мектебине жазылдым дейт. Машаллах. Ооба, 1 айлык энелер мектебин ачып атабыз. Мурунку сабактарыман айырмаланып, мурун баягы уюштурулган ар кандай адамдар менен иштешип келгенбиз. Азыр бул курсту биз өзүбүздүн команданы түзүп иштеп атабыз. Андан дагы тапшырмалар менен берилет да. Мурун жөн гана сабактар берилип койчу го. Азыр бул тапшырмалар менен сиздерден күнүгө ушу тапшырманы аткардыңызбы, жазыңыз деп сурай турган кылып, ар бириңиздерге өзүңүздөрдүн менеджерлериңиздерди башкара турган кылып
катуу кармайбыз, бошошпойсуздар. Оку дегенде окуп, жаз дегенде жазып, тапшырмаларды аткарып, ошондо кичине жыйынтык тездирээк болот да. Өзүңүздөргө таштап койгон болсок, анда жүрөр эткенсиздер. 3 ай сабак сакалат деп койсом, 3 айдан кийин да көрбөгөндөр бар да, кээ бир апаларчы. Эми темабызга кайтайлы. Бүгүнкү темабыз жаш бала кыял апа. Өтө сонун. Бул апа өзү жаш балага окшош. Жаш бала кыял. Сиздерде барбы ушундай жаш бала кыял апалар? Өзүңүздөрдү жаш бала кыял деп мындай ойлойсуздарбы? Бул апа өзү жаш бала кыял болот дагы, баласына жоопкерчиликти үйүп коет. Эки рол алмашкандай болуп калат да. Апа баласынын балалыгын алып, баласы эрте чоңойгондой болуп калат. Жаш бала кыял апанын балдары кубанбай калат, көздөрү мындай чоң адамдардай ойлонуп, сүйлөп түнт балага айланып кетет да. Эч нерсе кубантпай калат. Мындай баланычы. Эмнеге апалар жаш бала кыял болушат? Себеби бул да туура эмес тарбия. Ал апа өзү туура эмес тарбияланган. Өтө көп жоопкерчиликти мойнуна алып алган, же өтө бир камкордукту көргөн, ата-энеси өтө ашыкча, камкор болуп кеткен, же баягы эрте түйшүктөн чарчаганда, ошо жаш бала кезинде эле ошо инилерин, бир туугандарын карап, үй жумуштарын аткарып, кичинекейинен көп иштеп, көп жумуш кылып, чарчап калган түйшүктөн. Ушул нерселер себеп болот жаш бала кыял апа болуп калышыбызгачы. Бул аял негизи бардыгыбыз эле аял заты. Сонун мындай жароокер жар жолдошуна, баласына мээрим берген, сүйүү берген, камкор апа, мээримдүү жар болсо болот да. Айымдар. Жок, бул жаш бала кыял апа андай болбой эле. Өзү жаш бала болуп, бардыгынан тарынып, мага убакыт бөлбөй атасыңар, мени карабай атасыңар деп күйөөсүн да, балдарын да кыйнап салат да. Бул ошол баласынан мээрим күтөт, күйөөсүнөн мээрим күтөт, бир нерселерди үмүт кыла берет, убактысын мага бөлөбү экен, мени биринчи сурайбы экен деп ушундай болбогон нерселерге маани бере берет да. Көрдүңөрбү? Өзү ошол үйгө мээримин чачыратып, балдарына, күйөөсүнө камкордун кылып отурган ордуна кайта баарына таарынып, налып, алардан сүйүү күтүп отура берет да. Мындай апалар өзгөрүңүздөр, чоңоюңуздар деп айткан сөздөргө анча тоготпойт, дароо эле өзгөрүп кетпейт. Мындай апа болсоңуз, эгер сиз жоопкерчилик алыңыз өзүңүзгөчү. Анан да мындай апалар бала төрөгөндөн кийин деле, ой мен жаш төрөп алыпмын, жаштык кылыпмын, билбей калыпмын деп турмушка чыгып, турмушка чыкканда жаш бала болбой эле чыктыңыз го. Эмнеге бала төрөгөндөн кийин эле жаш бала болуп каласыз? Мен жаш экенмин, жаштык кылыпмын деп, Жок, сиз бала төрөдүңүзбү? Сиз сөзсүз балаңызга жоопкерчиликти алышыңыз керек. Көпчүлүгү чоң ата чоң энесине берип коет, же баланын өзүнүн жоопкерчилиги үйүп коюп атышат да. Кичине баскандан кийин эле өзүң тамагыңды иче бер, өзүң укта, өзүң тура бер деген сыяктуу баланын өзүнө жоопкерчилигин берип коет да. Жок, сиз сөзсүз балаңызга жоопкерчилик алышыңыз керек. Балаңыз менен көп убакыт өткөзүп, чогуу уйкусун башкарып, эрте уктатып, эрте менен тургузуп, садикке, мектепке даярлап, ден соолугуна кам көрүп, ойногонуна сөзсүз жооп бериңиз. Эшикке таза абага айлантып дегендейчи, балаңыз кандай ойноп атат? Өзүңүз дагы сөзсүз бала менен чогуу ойношуңуз керек. Бала үчүн ата-эне камкордугу өтө маанилүү. Ата-эненин жоопкерчиликти болушу өтө маанилүү. Балдаргачы. Бирок ата-эне өзү жаш бала кыял болуп отурса, бала кандай абалда калат? Өзүңүздөр элестетип көрсөңүздөр. Чоң ата чоң энесине үйүп, мына карап тур, андай деп таштап кеткендер деле ушул жаш бала кыял ата-энеге кирип кетиши мүмкүн да. Эми жаш бала бул инфантильная мама деп коет өзү психологияда. Жаш бала кыял апанын белгилерин айта кетейли. Башка адамдардын пикирине булар аябай көз каранды, өзүнүн пикири жок, өзүнүн көз караштары жок. Ошо башка адамдардын сөзүнө же бир китепте бала тарбиялоо жөнүндө окуса, ошо китептегидей кылып тарбиялайм, ушу видеодо уккан болсо, ушу видеодогудай кылып тарбиялайм же деп ойлойт да.
өзүнүн көз караштары жок. Бул апа иллюзия менен жашайт, кыялданып жашайт. Бир жерге чакырсаң деле кыялданып, вау деп өзүнүн кыялдары менен башкача болуп барып алат дагы, анан көңүлү калып эле жүрө берет. Ал жерде өзүнүн кыялындагыдай болбой калат да, көбүнчө барган жеричи. Бир элестетип алат да, ашыкча бир кыялданып алат. Дагы бир чындыгы болгон жашоону эле билип барышың керек да. Ашыкча кыялданып албаш керек. Бирөө мисалы мейман чакырса деле, мисалы үчүн да, эми ал мындай сыйласа керек, андай кылыш керек деп эле кыялы менен чоңойто берет да, фантазиясын күчөтө берет дагы. Баргандан кийин андай болбой калса, дайыма тарынып, көңүлү калып, мен ушундай деп ойлосом, бул ушундай кылып койду деп налып жүрө берет да. Билип атасыздар да, ушундай адамдар бар да. Андан кийин дагы бир белгиси, өздөрүнүн сөздөрү, иштер үчүн жоопкерчилик алгысы келбейт. Албайт дагы. Ар дайым башка адамды күнөөлөйт. Күнөөлүү адам деле издей берет да. Өзү деле бир ишти туура эмес кылып алса деле, ушул күйөөм күнөөлүү, ушул антпегенде мындай болбойт болчу, же балам ушу ыйлап калып мен ушундай болуп калдым. Өзүнүн бир жака кеч барганда деле ушу балдарымды кийинтем деп, ушу балдарымды мынандай деп ушундай иш кылса, күнөөлүү адамды, кайненеси күнөөлүү, же өкмөт күнөөлүү боло берет да. Угулбай аткан болсо, чыгып туруп кайта кириңизде жакшы угулуп калат. Балдары менен болгон мамиледе бул апалар сезимдери баягы эне бала катары мамиле эмес, көбүнчө бул апалар материалдык жактан гана байланышат да, балдарындачы. Мындай дейт да, бир эркелетип баласы менен убакыт өткөзгөндөн көрө, баласына бир кымбат кийимдерди кийгизип коет, кымбат оюнчуктарды алып берип коюшу мүмкүн, же балдарын ойнотуп келет, торговый центрлерге, баттарга түшүрүп келет. Болду, мен балам менен байланышып атам дейт. Бул бала менен байланыш эмес да, бул балаңыздын муктаждыктарын алып бересиз, кийим алып бергенде. Мисалы балаңыздын ойноткон алып барсаңыз, батуттарга ойноткон алып барсаңыз, бул балаңыздын көңүлүн ачып жатасыз. Бул жерде сиз менен балаңыздын байланышы кеткен жок да. Эч кандай байланыш болгон жок. Бул жаш бала кыял апалар баласы менен только материалдык жактан гана байланышат. Сезимдер менен баягы кубанып, сүйүнүп, баласы менен сүйлөшүп отурбайт. Дайыма занят болот да. Ой, бар кийин ойноп тур депчи мындай баласын кубалай берет. Анан да балдарын көп салыштырат. Мындай апаларчы. Элдин балдары жош, сен эле шоксуң, каяктан чыккан баласың, сен дайыма өзүңдү жаман алып жүрөсүң, эмнеге сен мындайсың, элдин балдары тынч эле го, меники эле шок деген апаларды аябай көп угам, бирок карасаң балдары жош эле болот да, кээ бир балдардынчы. Муш эле бир башкача бала болду деп көп наалайт. Жок, антип наалбаңыздар. Андан кийин башка балдар менен да салыштыра берет, анан өзүнүн балалыгы менен да салыштыра берет да. Мен андай болчумун, мен сендей кезиңде мынткемин, сендей кезиңде мындай болчумун, а сен мындайсың депчи. Эми биздин балалыгыбыздагы нерселер башка, айырмасы бар. Андан бери канча жыл өттү, сөзсүз өзгөрүүлөр бар, Бул дагы жаш бала кыял апаларга келип кетет. Анда да өзүнүн жетпей калган кыялдарын баласына оодара берет да. Баласын жеткизесиң. Мен комуз чертким келген, ошол нерсеге жетпей калдым, эми сен чертишиң керек деген сыяктуучу. Жок. Сиздин кыялыңыз менен баланын кыялын, максатын алмаштырбаңыз. Сиз жетпей калган кыялыңызга азыр деле жетсеңиз болот да. Азыр деле комуз үйрөнсөңүз болот, азыр деле сүрөт тартсаңыз болот, азыр деле ошол балалык кезинде мисалы пианино черткиңиз келди, чертсеңиз болот дегендей да. Сиздин ордуңузга балаңыз ал максаттарыңызды аткарбаш керек. Каалоосу аткарылбаса, бул апалар истерика кылат. Башкаларды күнөөлөйт, жаш бала кыял апалар өздөрүнүн кандайдыр бир максатына жетпей калган болсо, сөзсүз башкаларды күнөөлөп, истерикага кылат. Балдарын кичинекейинде колго алышпайт, колго көнүп калат деп балдарын көтөрбөйт да, ыйлабатса дагычы, ыйлап жатканда көңүл бурбай коет. Сөзсүз балаңыз ыйлаганда сиз бир барып кабар алышыңыз керек. Чоңоюп калганда дагы, кичинесинде дагы. Эмне болду деп сиз барганда дагы күчөп же сизди түртүп бир кабар алып коюш керек да. Андан кийин кете берсеңиз болот. Бул жаш бала кыял апалар көңүл бурбай коет ыйлап атканда. Кой, көнүп калат мага деген сыяктуу.
Бул апанын өзүнүн пикири жок деп айттым. Пикири жок дегенде бул аябай баягындай эме менен жашайт да. Оюнчук да 2 жаштан өйдө ойногонго болот деп жазылып турган болсо, баласы 2 жашка чыгарына 1 ай калды деп коелу. Ал баласы оюнчук алам десе, жок, дагы 1 айдан кийин алып берем дейт да. Мындай аябай ошо жазууларга көңүл бөлөт. 2 жаштан деп жазылып турат, муну 2 жаштан кийин ойнош керек деген сыяктуучу. Ушундай нерселерге катуу көңүл бөлөт. Анан ар бир баланын өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Чоң баласына кылган мамилени экинчи баласына кылса болбойт экенин түшүнбөйт. Чоң баласына кандай мамиле кылса, экинчи баласына да ошондой мамиле кылат. Мен чоң байкең ушундай болчу, чоң эжең ушундай болчу деп эле кичинекейлерин деле өзгөртпөйт да. Бирок өзүңүздөр билесиздер, бизде 5 бала болсо, 5 балабыздын мүнөзү 5 башка. Ар балабызга ар кандай мамиле кылышыбыз керек. Бул жаш бала кыял апалар баардыгына бирдей мамиле кылгысы келет да, өзгөртпөйт. Түшүнбөйт. Ар балага ар кандай мамиле керек экендигин түшүнбөйт. Өзүн анализдей албайт. Түшүндүрүп, бир адамдар менен баласына деле, же жолдошуна деле оюн түшүндүрүп, сүйлөшө албайт. Айтмакчы, ушул мен энелерим мектеп курсумда, марафонумда ушу баарлашууну үйрөтөбүз балдарга. Балдарга үйрөткөнчө өзүбүз да үйрөтөбүз. Бул баарлашуу өтө сонун нерсе. Биз сүйлөшүп менен көп нерсени чечебиз. Бул ошодочу. Эми убагында бизге да эч ким үйрөткөн эмес, өз алдыбызча үйрөнүп кеткенбиз деп айтсам деле болот да. Бул апа, жаш бала кыял апа тарынат, скандал кылат, чырчата, көз жаш менен манипуляция кылат дагы, аябай жакындарын кыйнап жиберет да. Эми бул абалдан кантип чыкса болот? Эгер сиз өзүңүздү жаш бала кыял ападан көргөн болсоңуз. Сөзсүз өз алдынчалыкка үйрөнүшүңүз керек, жоопкерчиликти алышыңыз керек. Жок дегенде өзүңүзгө өзүңүз жоопкерчиликти алышыңыз керек, максат коюңуз. Андан кийин датасы менен. Мисалы, көйнөк алам. 8 мартта көйнөк алам дедиңиз. Ошо кандай көйнөк аласыз? Ошол 8 мартка чейин барып алыңыз. Мындай өзүңүздүн максатыңызды өзүңүз аткарганга. Мен күйөөмө айттым, ал качан алып берет экен деп наалып отурбай, мындай жоопкерчиликти өзүңүзгө алып көрүңүз. Майда-майда максаттарды коюп, ошого өзүңүз жеткенге аракет кылыңыз. Кругозорду чоңойтуш керек, албетте, апалар. Театрларга барып, музейлерде барып, окуп, китептерден көп окуш керек, выставкаларга барып, семинарларга барып дегендей. Болушунча окуп, азыр эми интернет көп, телефонду ачканда эле мындай жакшы маалыматтарды, өзүбүзгө пайдалуу маалыматтарды окуганга аракет кылышыбыз керек да. Телефонду көтөрүп жүрөбүз. Азыр телефондон биз ажырай албайбыз, каяка барсак көтөрүп колубузга кармап жүрөбүз. Бизде телефон алаксытып койбой, телефон бизге иштеш керек да. Биз телефонду кармайбыз, бирок телефон бизге иштеш керек. Биз көбүнчө телефонго кирип кетип атабыз. Телефон бизди башкарып коюп атат да. Жок апалар. Мен бир кызды билем, өзүңүздөр деле көрүп каласыздар, даткайым ушунчалык телефонду иштетет, эми телефон ага кызмат кылат да, круглосуточно. Эч качан телефонго алаксыбайт. Айттым, телефон укмуш эле баягы эмесин чыгарып алат экенсиң дедим да. Майын чыгарып иштетет экенсиң дедим да. Ошондой кылып иштетиш керек. Бүт графиктерин ал жакта жазылган, ошо телефондон иштейт экен да бардыгычы. Эми бизде сабакта көбүнчө группаларды түзөбүз, WhatsApp'тан апалар келет, ошол WhatsApp'ты дагы үйрөтөбүз да, кедечи өкүнүчтүүсү да. Биз ошо колдонуп аткан күнүгө WhatsApp'ты 100 жолу ачсак керек бир күндөчү апаларчы. Эми ошол WhatsApp'ты дагы без звук кылып койсо болот, галереяга сакталбай турган кылып койсо болот, Аны без звук кылып койгондон кийин будильниктер ырдай берет. Ошолорду деле ар бирин түшүндүрүп, бир сыйра ызы чоолуп барып оңолобуз да. Апалар ушундай элементарный нерселерди билбеген болсо, анда биз балдарды кантип тарбиялайбыз деп менин жаным кашаят. Апалар кичине өнүгөлүчү, мындай телефонду көрүп отурганда пайдабызга, ошо телефон бизге иштесин да. Сиз телефонго кирип кетпеңиз. Апалар, ошону биз аябай аракеттенели.
Инстаграмга киргизиш үчүн дагы бир күн кечки убакыт кетет. Аны бас, мындай кыл деп атып Инстаграмды эле көп эле колдонобуз негизичи. Эми Телеграмга өтөлү десек, Телеграмды билбейм, кантип скачать этебиз деп өзү негизи мындай кичине эле аракет кылып көрсө, бул оңой эле нерселер да. Оңой эле нерселер. Бардыгы оозума алмабыш оозума түшмөс да, баары оозуңа салып берсең да чайнай албагандар бар да. Анан кийин кантип биз өзгөрөбүз апалар, ар бирибиз өзүбүздөн башташ керек өзгөрүүнүчү. Аракет кылалы, жаныбыздагыларды кошо өзгөртүп жүрөлү. Кошунаңарбы, баягы черный кассага ойногондор, аяшкаларыңар менен отурасыңар, кошуналар менен сүйлөшөсүңөр, ошондо ар бириңер болушунча өзүңөрдүн пайдаңарды тийгизгенге аракет кылгыла. Чогуу жетелеп, жаныңыздагылар чогуу жетелеп, пайдалуу болуп жүрөлү бардыгыбызчы. Андан кийин мындай да, 4 мартта биз Ошко баратабыз. Семинар болот 4 мартта. Келсеңиздер болот. Баасы, билеттердин баасы 300 сомдон, 400 сомдон алдыңкы орундар 500дөн экен. Бул жакшы эле баа деп ойлойм. Кинотеатр Ошто 4 мартта болот. Саат эртең менен 10-до башталат, 2-де бүтөт. Эгер Ошто жашаган болсоңуздар, келсеңиздер болот. Ошол жактан жолугушабыз. Ооба, жасабай туруп эле же бир аракет кылбай эле өзүбүзгө проблема кыла аларбыз да. Кичине аракет кылсак эле баары жай-жайына түшүп калат өзү негизичи. Бул жаш бала кыял апалар каяктан пайда болот айттым. Өзүңүздөрдү ушул жаш бала кыял ападан көрдүңүздөрбү, көрбөдүңүздөрбү жаза кетиңиздер. Андан кайсы кинотеатр рекламасын чыгарып коем. Кайсы кинотеатр аты эсимден да чыгып кетти. 15 мартта ошол кинотеатр семинарга барган үчүн бул энелер мектебин жылдырдык койдук да. 1-6 мартта деп атпадык беле. Мен Ошто болуп калат экенмин. Эми баягы Ошто болгондо көңүлүң бир жерде болбой, сабакты баштаганда баары бир көңүлүң бир жерде болбой калат да. Ошондуктан Бишкекке келип эле отуруп жакшы баштайын деп 15 мартка жылдырдык. Энелер мектебине катышсаңыздар болот. Кыргызстан кинотеатры, ооба, Кыргызстан кинотеатрында болот. Чоң жашоонун сырлары деген тема койдук. Венера Бөкөтаева барат, мен барамын. Ал жерде жакшы сөздөр сүйлөнөт, пайдалуу маалыматтарды алып кетесиздер. Эч жерде сүйлөнбөгөн бир жакшы темаларды сүйлөшөбүз. Буюрса келип угуп кетсеңиздер болот, биз менен жолугушуп. Бала тарбиялоо жөнүндө сүйлөйм. Ата-энелер кандай ойлонот, балдар кандай ойлонот, ата-энелер менен балдар эмне үчүн бири-бири түшүнбөй атышат, эмне үчүн мамилелер жакшы болбой атат, канткенде мамилелер жакшырат. Негизи бала тарбиялоо жөнүндө сүйлөймүн. Венера болсо чоң жашоонун сырлары, негизи эле аялдардын психологиясы жөнүндө сүйлөнөт. Мектепке каттоо бүтө элек, эми башталды каттоо, кечээ ачылды каттоо. Катышсаңыздар болот, катталып. Суроолордон кичине окуйлу. Биз жакка да келсеңиз сонун болот. Сиз каяктасыз? Жакшы болот эле, сиздин тарбия боюнча семинарыңызга катышайын деп жүргөм. Билетти кайдан алабыз дейт. Сиздер постту жакшы көрөсүздөрбү же сторизди жакшы көрөсүздөрбү же эки жактан көрөсүздөрбү? Постко да чыгарабыз рекламаны, анда эмеге сторизге да чыгарабыз рекламаларды. Мектепке каттап коюңузчу дейт, номериңиздерди таштап кетсеңиздер да болот, биз байланышабыз. Ошто өтө турган семинарды жок, прямой эфир болбойт. Прямой эфир болбойт. Энелер мектеп Чикаго жакка качан келесиздер дейт. Чикагого барып каларбыз буйруса. Сиздер менен бардыгыңыздар менен коштошом анда. Бейпилдин бардыгыңызга тынч болуңуздар, аман болуңуздар.